Күндүн жылышы менен Кыргызстандын дээрлик бардык аймагында ушул өңдүү этно стилдеги улуттук тамак аштын түрлөрү сунушталган боз үйлөр эшигин ачып, конокторду кабыл алат. Мындай жерлер жергиликтүү тургундарды гана эмес, чет элдик туристтерди дагы өзүнө тартат. Бирок азыркы күндө эс алуучуларды кооз жаратылыш менен суктандыра албайсың. Мыкты тейлөө, сылык сыпа мамиле, жакшы сервистик кызмат кылуу талап кылынат. Бул баш калаанын четиндеги боз үйлөрдөн курулган шаарчанын ашканасы. Мында эс алуучулардын аягы үзүлбөйт. Тамак аштын тизмесинде улуттук азыктарга дагы басым жасалат. Тажрыйбалуу ашпозчу конок нааразы болбосун деп ичетти колдоноор алдында дыкаттык менен тазалап чыгат. Дайым конокторду жакшы маанай менен, даамдуу тамактар менен тосуп алууга дайым даярбыз. Быжы мисалга алсак, быжы, жөргөм, сары жүрмө, беш сала деген сыяктуу баардык кылдаттык менен жасалат. Ошо ичеттерди кылдаттык менен таза, аккуратно баардыгын бир сыйра эмес, бир нече сыйра жуулуп, тазаланып, обработка кылынып, анан кийин жасалат. Тилекке каршы туризм чөйрөсүндө каражат тапкысы келгендердин баары эле тазалыкты жакшы сактай бербейт. Айрым учурларда эт азыктары, ичеги карын, казык арта сыяктуу улуттук тамак аш түрү жетиштүү деңгээлде тазаланбай, жыты сезилип, меймандарды кайсыл бир деңгээлде иренжитип койгон учурлар да болгон. Жыт чыгып аткан учурлар болуп атат. Ошо бизге чет элден келген коноктор кээ бирде айтып калат ушундай ичет жеди элек, жылкынын этин жеди элек, чучук жеди элек, кичине жыты бар экен, неме бар экен деген ошо биз мекендештерибизди өтүнүп кетет элек. Ошо конок тосуп атканда, өзгөчө чет элдик коноктор тосуп атканда биздин мамлекетибиз, биздин элибиз маданияты бийик эл мамлекетибизди көрсөтүшсө деп. Өткөн жылы өлкөгө 8,5 миллиондон ашуун турист келген болсо, быйыл көрсөткүч 10 миллиондон ашат деп күтүлүүдө. Эксперттер чет элдик туристтердин көңүлүн бурган нерсе ашкананын тазалыгы экенин белгилейт. Европа башка мамлекеттерде негизи ашкананын баардыгы ачык болот да. Азыркы учурда ачык концептке келишти. Анткени баардыгы көрүп туруш керек да, кантип жасалып атат, ошон мен жеп аткан тамагым кооптубу, коопсузбу деген маселе чыгат да. Келе турган ар бир мамлекеттин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Кээ бирлер мындай этти жеши мүмкүн, мындай этти жебеши мүмкүн, мал жанды жеши мүмкүн, бирок кээ бирлер жалаң гана чөп чар жеши мүмкүн. Ошого көп көңүл бөлүп, келген туристтердин каалоосуна карата тур компаниялар же болбосо туристтик объектилер тамак ашты даярдаш керек. Кыргызстанга туристтер бир гана ысык көлгө түшүү үчүн келбейт. Өнүккөн өлкөлөрдүн жарандары эко туризмге басым жасап, жайлоого чыгып ат минип жаратылыш койнунда эс алууну жактырат. Эргүү алып күч кубат топтоп кетишет. Мына ошол меймандарга шарт түзүүдө биз баарыбыз жоопкерчиликтүү болууга тийишпиз. Өзгөчө кыргыз ашканасын таанытууда тамак аштын таза даярдалышына бөтөнчө көңүл буруу зарыл. Уланбек Тыйканбаев, Чыңгыз Калбердиев, Ала Тоо 24.